Кыргыз күрөштүн балбандары көчмөндөр оюнуна жолдомо алуу үчүн мелдешет. Өлкө чемпионаты 1 жана 2 март күндөрү Борбордогу Кожомкул атындагы спорт сарайында өтөт. Анда республиканын чар тарабынан келген балбандар 7 салмак категориясында күч сынашмакчы. Белгилей кетсек, 55 кг 96 кг чейин категорияда өтмөкчү. Борбор калаада кыргыз күрөшү боюнча өлкө чемпионат өткөрүлөт. Мелдештин жыйынтыгы менен көчмөндөр оюндарына катыша турчулар аныкталарын Жаштар иши, Дене тарбия жана спорт агенттигинен билдиришти. Турнир спорттун улуттук түрлөрүн өнүктүрүү боюнча дирекция менен Кыргыз күрөш федерациясы тарабынан уюштурулуп жатат. Эске салсак, дүйнөлүк көчмөндөр оюндары Кыргызстанда 3 ирет өткөн. Соңку ирет 2018 жылдын 2-синен 8 сентябрга чейин болгон. Ысык көлдө 3-чү жолу уюштурулуп, кийинкисин өткөрүү милдетин Түркия алган. Мелдеш Бурса аймагында өтөт, бирок убактысы так айтыла элек. Көчмөндөр оюнунун 4-чү оюндарын кыргыз улуттук спортунун 7 түрү киргизилген. Көчмөндөрдүн дүйнөлүк 4-чү оюндарына кыргыз улуттук спортунун 7 түрү киргизилген. Алар көкбөрү, эреңиш, кыргыз күрөш, ордо, тогуз коргоол, алыш, белбоо күрөшү жана көчмөндөрдүн улуу күрөшү болмокчу. Хабиб Нурмагомедов аралаш мушташ боюнча дүйнөнүн мыкты мушкери аталды. Мыкты 10 мушкердин арасында Жаңы Зеландиялык спортчу Исраил Адесanya, АКШнын намысын коргоп беттешкен Камару Усман, Димитриус Джонсон жана Тони Фергюсон да бар. Шердок маалыматтык порталы дүйнөдөгү 10 мыкты мушкердин рейтингин жарыялаган. Анын алдыңкы сабынан Хабиб Нурмагомедовду көрүүгө болот. Америкалык спортчулар Джон Джонсон менен Генри Сехудо 2-3 орунга илинишкен. Андан кийин тизменин алдыңкы сабында тагыраагы 4-5 орунду Степ Миочич менен Даниэль Кармие турат. Мыкты 10 мушкердин арасында Жаңы Зеландиялык спортчу Исраил Адесanya, АКШнын намысын коргоп беттешкен Камару Усман, Димитрий Джонсон жана Тони Фергюсон да бар. Австралиялык Александр Волконовский да мыктылардын катарына илинген. Эске салсак, Нурмагомедов 18 апрелде Нью-Йоркто UFC 249 турниринин алкагында Тони Фергюсон менен беттешет. Баса UFC уюмунун президенти Дана Уайт ирландиялык Конор Макгрегор Россиялык Хабиб Нурмагомедов менен чемпиондук куруу үчүн кайрадан беттеш өткөрө турганын жар салган. Эки мушкердин биринчи беттеши 2018 жылдын октябрь айында болгон. Анда Россиялык мушкер каршылашын жеңип, UFC уюмунун жеңил салмактагы чемпиондук наамын коргоп калган. Быйыл 18 январда Лас-Вегаста өткөн турнирде Макгрегор америкалык Дональд Сероне менен беттешип, нокаут менен утуп алган.